Согушта эрдик көрсөтүп, өз жанын жеңиш үчүн курман кылган жоокерлердин элеси окуучулардын көз алдына тартылды. Атадан айрылган жетим балдар, баласын жоготкон эненин көз жашы, ачкачылыктын оор күндөрү тасма аркылуу чагылдырылды. Ошол 45-жылы төрөлгөн адам бүгүн 80ге чыккан ак-сакал менен байбиче. Улам баягы согуштун каат үндөрү алыс кететкен, бирок адамдын, биздин, балдардын, адамдардын согушту эскерүүсү мен оюмча унутулбайт болуш керек. Бүгүнкү иш-чарада балдарым, кыздарым ошол жана бизден мурун баягы айтып кетишти мектептин мугалимдери 4 жылда согушту 40 мүнөттүн ичине батырышып, балдар ошол маалдагы ырларды, ошол маалдагы акындар жазган ыр саптарын окушту. Бул күнү тарых барактарына кайрылып, улуу ата мекендик согуш тууралуу окуучуларга кенен маалымат берилди. Иш-чара жеңиш күнүнүн бийик маанисин коргоодо тарбиялык терең мааниге ээ. Карыган аталар өздөрүнүн жашоосунун аягында алар ош бүтүшүктө өздөрүн алган жана жаш балдарга өз тажрыйбасын бергенге аракет кылган. Аял кишилер өз күйөөлөрүн, өз балдарын жана өз аталарын жоготкон, бирок ошентсе да сынган эмес. Ал эми кичинекей балдар болсо жашоосу баштала элек жатып бүтүп калган жана эрте чоңоюшкан. Согуш жылдары өнөр жай ишканаларында айыл чарбада тынымсыз иштеп, майданга жардам жөнөтүп турган тылдагыларды дагы унутпоо зарыл. Бул күнү курман болгон баатырлар эскерилип, тылда эмгектенгендердин эмгеги даңазаланды. Айзат Анарбекова, Салбек Саманчиев, Мадина Абакирова, ысык көл жаңылыктары, Балыкчы шаары.